Саламатсыздар урматтуу Чындык медиа каналынын көрөрмандары, 23 апрелге алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Эрназар Акматалиев дүйнөлүк рейтингде 1-орунга чыкты. Балбан Эрназар Акматалиев дүйнөлүк күрөш уюмунун версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 1-орунга чыкты. Спортчу жакында эле Бишкекте өткөн Азия чемпионатында коло медаль жеңип алган. Натыйжада 6,5 миң упай топтоп дүйнөлүк рейтингде алдыңкы сапка көтөрүлгөн. 27 жаштагы Акматалиев былтыр Азия чемпиону 2022-жылы күмүш байгенин ээси болгон. Ал эми дүйнө чемпионатынан жалпы жолунан 3 медалы бар. 2021-жылы күмүш, 2023-2025-жылдары коло тагынган. УКМК менен ИИМдин ортосунда тирешүү жок, ведомстволор билдирүү таратты. УКМКнын төрагасы Жумгалбек Шабданбеков атайын кызмат, ИИМ жана прокуратура органдары биргелешип укук коргоо тутумун коррупцияга аралашкан жана кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланган кызматкерлерден тазалоо иштерин жүргүзүп жатышканын билдирди. Төрага бул иш-чаралар системалуу жана туруктуу мүнөздө жүрүп жатканын, максат мыйзамдуулукту бекемдөө, тартип орнотуу жана жарандардын укук коргоо органдарына болгон ишенимин жогорулатуу экенин белгиледи. Ошондой эле ал УКМК, Ички иштер министрлиги жана прокуратура ортосунда эч кандай тирешүү жок экенин, тескерисинче бардык органдар бирдиктүү багытта иш алып барып жатканын айткан. Бул процесс мекемелер аралык күрөш эмес, тескерисинче системаны тазалоого багытталган жалпы мамлекеттик аракет болуп саналат. Билдирүүдө мыйзам бузган кызматкерлерди коргоого жол берилбей турганын жана алардын ээлеген кызматына карабастан жоопкерчиликке тартылары белгиленген. Мындан тышкары ведомство башчысы көпчүлүк кызматкерлер өз милдеттерин так аткарып жатканына токтолуп, реформанын максаты дал ошол абийирдүү кызматкерлердин ишин коргоо жана системанын аброюн көтөрүү экенин кошумчалады. Аларда Ички иштер министрлиги да бул тууралуу маалымат таратып, укук коргоо органдарынын ортосундагы карама-каршылык тууралуу кептер чындыкка дал келбесин айткан. Кайсы органда иштерине карабастан бардык кызматкерлер мыйзам алдында бирдей жоопкерчиликти тартат. Белгилей кетсек, УКМКнын кызматкерлери Ички иштер министринин тинтүүгө алганы айтылган. Ошондой эле соңку убакта атайын кызмат менен ИИМдин кызматкерлери бири-бирин кармаган учурлар көбөйүп кеткени байкалууда. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы бир туугандар. Барсмед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн кызматтары менен тааныштырып өтөбүз. Урология кызматы, инфекциялык жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операция кылуу, гинекология, УЗИнин бардык түрлөрү, кош бойлуу эне жана балага кам көрүү, инфекциялык жугуштуу ооруларды кароо жана башка, стоматология, челюстно-лицевая хирургия, бет жак хирургиясы, тиш алуу жана салуу, брекеттин бардык түрлөрү, имплант коюу, тишиңизге керектүү бардык көйгөйлөрдү кароо. Андан сырткары төмөнкү адистердин кызматтары көрсөтүлөт. Гастроэнтеролог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, оториноларинголог, лор, травматолог, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдин түрлөрү, процедурный кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, выход 2, улица Ивантеевская, 21. Барсмед клиникасы. Депутат 13 жаштагы кыз Дубайга сойкулукка сатылып, кийин ал жанын кыйган. 13 жаштагы кызды Дубайга сойкулук менен алектендирүү үчүн сатып жиберишкен. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Жогорку Кеңештин жыйынында билдирген. Ал мындай маалыматты өспүрүмдүн энесинен алганын айтты. Аял 2015-жылы жолдошу менен ажырашып кеткен экен. 2024-жылы мурдагы кайын сиңдиси кызды алыстап калбасын деп Дубайга салууга алып кетүүнү суранган. Натыйжада өспүрүм сойкулук менен алектенүүгө мажбур болуп кайткандан кийин жанын кыйган, деди Сурабалдиева. Депутат келиндин кайын сиңдиси кызды сатууга катышкандардан батир алып, өзүнө каттатып алганын да кошумчалады. Кыргызстан аэропортторунда Бургер Кинг, Коста Кофе жана башка эл аралык франшизалар ачылат. Кыргызстан аэропорттору ачык акционерлик коому дүйнөлүк алдыңкы операторлор BTA Group жана Helios Duty Free менен кызматташууну улантууда. Бул иштин алкагында BTA Group компаниясынын башкы директору Бүлбүл Баха жана Helios Duty Free компаниясынын башкы директору Йылмаз Фарук менен жумушчу жолугушуу өткөрүлгөн. BTA Group 17 өлкөдө өкүлчүлүк кылып, 19 аэропортто иш алып барган food, beverage сегментинде дүйнөгө таанылган лидерлердин бири болуп саналат. Компания жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн эл аралык стандарттарын киргизүү аркылуу сервистин жогорку деңгээлин камсыз кылып келет.
Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар учурдагы жана келечектеги өз ара иш алып баруу маселелерин кеңири талкуулашкан. Келечекте ресторандардын дизайн концепциялары бекитилип, аларды аэропорттордо жайгаштыруу ордулары макулдашылып, ошондой эле негизги операциялык процесстер логистикалык камсыздоодон тартып, товарларды кабыл алуу жана жеткирүү жол жоболоруна чейин иштелип чыкты. Эл аралык брендтерди көбүрөөк тартуу өзгөчө көңүл бурулууда. Өнөктөштүктүн алкагында эки Бургер Кинг ресторанынын Costa Coffee, Brew Mark, Cakes, Bakes жана Enzo сыяктуу бир катар белгилүү франшизаларда ачуу пландаштырылууда. Бул долбоорлорду ишке ашыруу менен жүргүнчүлөр үчүн сервистин деңгээлин жогорулатууга жана сунуштардын түрүн көбөйтүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун жетекчилиги авиациялык эмес кирешелерди көбөйтүүнүн стратегиялык маанисин белгилеп, кызматташууну масштабтоо боюнча кийинки кадамдарды аныктады. Атап айтканда, Ош Караколу шаарларындагы Тамчы айылындагы аймактык аэропорттордо эл аралык франшизаларды ачуу мүмкүнчүлүгү каралууда деп билдирди Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун коммерциялык директору Аман Мамаев. Камбар ата биргесин куруу үчүн Нарын дарыясынын нугу бурулат. Нарын дарыясынын нугу бурулат турганын энергетика министри Таалайбек Ибраев биринчи радиого курган маегинде билдирген. Министрдин айтымында бул иштер Камбар ата биргесин куруу үчүн керек. Ибраев суунун нугу борулуп, ал жерге бийиктиги 260 метр, туурасы 700 метр болгон плотина курулаарын түшүндүргөн. Дарыянын нугун бурууга 1,5 жылдай убакыт керек. Каржылоо маселесин карап чыгуу боюнча Азия өнүктүрүү банкынын жетекчилигине кат жолдодук деп министр эфирде билдирген. Садыр Жапаров аралды сактап калуу фондун реформалоо маанилүү экенин айтты. Акыркы 10 жылдыкта Ысык көлдө суунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөп, ага куйган дарыялардын саны 3 эседен ашык кыскарган. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров аралды сактап калуу эл аралык фонду АСЕФ негиздөөчүсү мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынында айткан. Бул тууралуу анын маалымат кызматы билдирди. Ал Кыргызстандын аралды сактап калуу боюнча эл аралык фонду реформалоо жаатындагы позициясы өзгөчө актуалдуу болуп турганын баса белгилеген. Астанада өткөн иш-чарага Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын жана Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Сердар Бердимухамедов, Эмомали Рахмон да катышкан. Кыргыз президенти анда чөлкөмдүн экологиялык коопсуздугу мамлекеттердин бул жааттагы аракеттерине суу ресурстары тармагындагы кызматташтыгында түздөн-түз байланыштуу экенин айткан. Борбор Азия чөлкөмү суу пайдалануу системасында олуттуу өзгөрүүлөрдү баштан кечирүүдө. Бул контекстте Кыргызстандын аралды сактап калуу эл аралык фондун реформалоо боюнча позициясы өзгөчө актуалдуулукка ээ болууда. Арал көйгөйү менен катар Кыргызстан Ысык көлдүн суусунун тартылышы менен күрөшүүдө. Акыркы 10 жылдыктарда суунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөп, ага куйган дарыялардын саны 3 эседен ашык кыскарган. Бул жыл сайын суу ресурстарынын аймагында азайышын көрсөтүп турат деп белгиледи Садыр Жапаров. Мамлекет башчы Тянь-Шань жана Памир тоолорундагы мөңгүлөрдүн эришине өзгөчө көңүл буруп, бул муздарды коргоо фондунун ишмердүүлүгүнүн эң биринчи багыттарынын бири болушу керектигин белгилеген. Президент суу жана энергетика маселелеринин өз ара байланышын эске алуу менен АСЕФ мандатын кеңейтүүнү, ошондой эле каржылоо механизмдерин өркүндөтүүнү жана эл аралык кызматташтыктын заманбап инструменттерин киргизүүнү сунуштаган. Жыйынтыгында Кыргызстан фондду түзгөн бардык мамлекеттер менен мындан ары конструктивдүү кызматташууга даяр экендигин ырастады. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасы 2016 жылдан бери АСЕФ ишмердүүлүгүнө катышуусун убактылуу токтоткон. Кумтур Голд компания тарабынан 2025 жылы 12 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөн. Өткөн жылы 1 унция алтындын баасы $2882 башталып, жыл аягында $4612 жеткен. Жана орточо жылдык баасы $3711 түздү. Алтын өндүрүүдөн түшкөн жалпы киреше 2025 жылы $1,434,6 миллион жетип, таза киреше $706 миллион ашты. Салык жана башка төлөмдөр түрүндө бюджетке $246,5 миллион которулган. Баса белгилей кетчү жагдай, Кумтөрдөгү тоо кен казып алуунун шарттары оорлошуп, алтынды ылгап алууда татаалдашып, алтындын өздүк наркына таасир этти. 2025 жылы баардык чыгымдарды, салыктарды жана башка төлөмдөрдү эсепке алганда, 1 унция алтындын өздүк наркы $1884 түздү. Ошондой эле өздүк нарктын өсүшүнө дүйнөдөгү акыркы геосаясий окуялардан улам логистиканын, күйүүчү майдын, реагенттердин, тетиктердин, электр энергиясынын жана башкалардын кескин кымбатташы себеп болду.
Мисалы, күйүүчү майлар 50%, реагенттер жана химикаттар 70%, электроэнергия 92%, оор тоген жана көмөкчү техникалардын тетиктеринин баасы 30%га чейин кымбаттаган. Ошондой эле логистика кыйындап, мурда 3 аптада келчү товарлар 3 айда жетип, транспорттук чыгымдар 106%га өскөн. Ушуга карабай Кумтөр ишканасы алдыга коюлган баардык пландарды аткаруу менен жер астынан алтын казуу, тоголок жаңгар кендерин өздөштүрүү, калдык сактоочу жайды кайра иштетүү сыяктуу эри долбоорлорду активдүү ишке ашырууда. Башкы прокуратура туризм фонду мамлекетке 90 миллион сом зыян келтиргенин аныктады. Туризмди өнүктүрүү фондунун кызмат адамдары бюджеттик каражатты максатсыз пайдаланган деп шектелүүдө башкы прокуратура мамлекетке 90 миллион сомдук зыян келтиргенин билдирди. Маалыматка ылайык 2022-2024 жылдар аралыгында фонддун кызмат адамдары жеке менчик уюмдар менен туруктуу коррупциялык схема түзүп, кызмат көрсөтүү жана башка долбоорлорду ишке ашыруу боюнча жасалма келишимдерди түзүшкөн. Бирок аталган кызматтар жана долбоорлор иш жүзүндө аткарылган эмес. Аталган факт боюнча кылмыш козголуп тергөө улантылууда. Эсиңиздерге салсак, уставдык капиталы 1 миллиард сомду түзгөн туризмди өнүктүрүү фонду ачык акционердик коому 2022-жылы мартта түптөлгөн. Максаты аймактарда туристтерди кабыл алуу үчүн инфраструктуранын абалын жакшыртуу, туризм тармагында көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу жана өлкөгө келген туристтердин санын көбөйтүү экени айтылган. Деген менен жыл айланбай фонддун ошол убактагы жетекчиси Елена Калашникова жана анын орун басары Александр Валитов каражатты максатсыз пайдаланууга шектелип УКМК тарабынан кармалган. Кийинчерээк Калашникова 12 миллион сом, Валитов 1,5 миллион сом мамлекетке төгүп берип үй камагына чыгарылган айтылган. Бишкектин 1-май райондук соту аларга 150 миң сомдон айып салган. Кыргызстан ситрус жемиштеринин экспортун 2 эсе көбөйттү. Кыргызстан бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат. Январь-февраль айларында өлкө 14,8 тонна ситрус саткан. Ал өткөн жылдын ушул эле мезгилинде 8 тонна гана сыртка чыгарылган эле. Экспортталган бардык көлөмдү Казакстан жана Россия ЭЭП өлкөлөрү сатып алган. Статкомдун маалыматына ылайык, өткөн жылы Кыргызстанда ситрус жемиштеринин негизинен лимондордун түшүмү дээрлик 12 тоннаны түзгөн. Калкты тейлөө борборлору майдагы эс алуу күндөрү тынымсыз иштейт. Калкты тейлөө борборлору 1-майдан 10-майга чейин майрам жана дем алыш күндөрүнө карабай саат 9:00-дөн 18:00-га чейин иштейт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын алдындагы кызмат мамлекеттик мекемеси билдирген. Бул чаралар калкка мамлекеттик кызматтарды үзгүлтүксүз жана жеткиликтүү кылууга багытталган. Элге борборлорго барууну пландаштырууда белгиленген иш графигин эске алуу жана мүмкүн болсо онлайн кызматтарды пайдалануу сунушталат. Мамлекеттик сыйлыктардын саны 2 эсе кыскарды. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө мыйзамга кол койгонун маалымат кызматы билдирген. Ага ылайык мамлекеттик сыйлыктардын, ардак наамдардын жана сый акылардын системасы оптималдаштырылып 46-дан 22-ге чейин кыскартылды. Ошону менен катар жаңы сыйлоо институттары киргизилди. Анын ичинде Эрдик ордени, ардак медалы, Кыргыз Республикасынын жаратманы жана Кыргыз Республикасынын сыймыгы ардак наамдары бар. Мурдагы айрым сыйлыктар жана наамдар жоюлуп же бириктирилди. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын эл мугалими, эл врачы, эл артисти, эл жазуучусу, эл акыны, эл сүрөтчүсү сыяктуу ардак наамдар сакталды. Мындан тышкары мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруунун тартиби, алардын укуктук статусу, ошондой эле сыйланган жарандардын укуктары жана социалдык кепилдиктери так аныкталган. Мыйзам мамлекеттик сыйлоо системасын заманбап талаптарга ылайыкташтырууга жана эмгеги сиңген жарандарды баалоонун натыйжалуу механизмин түзүүгө багытталган.